вид спорт, олар таш көтерүү спортунда. Кыргызстанда пауэрлифтинг деп кирген. Ошо троебой, 3 нерсе. Отуруп туруу болот, жатып көтөрүү болот, жерден көтөрүү болот. Бул спорт Кыргызстанда СНГ караганда Кыргызстанда жакшы өскөн. Югта биз Алла шүкүр 10 жылдан бери чемпионат өткөзөбүз. Мен тренерим Назим Дилшат өткөзөт. Ошону неме сабактарын алып бирге артынан кетип чемпионаттар өткөзүп атабыз. Негизги себеп, негизги максатыбыз ошо балдарды спортко өнүгүү. Эми балдар азыр телефон ойнойт, PUBG ойнойт, компьютерде отуруп TikTok'та отурат, бекерден соцсеттарда отуруп времясын кетирет, убактын кетирет. Бекерден убактын кетирбасын деп биз спортко бурабыз. Азыр бул жерде катышкан балдар кийинки жылы дагы катышам дейт. Утулуп калган балдар мен мынаны утам, сопернигимди утам деп туруп дагы аракет кылат. Чыкпаган балдар мен катышам деп, мен да кыла алам дейт. Балада уже основной биздин спортунда тестостерон деген нерсе бар. Тестостерон караганда балада тестостерон көтөрүлөт. Мотивация адамда тестостеронду өнүктүрөт. Наномол кылып туруп остурганда тестостерон эң азында 5 остурат. Адамдын жүрөгү канчалык адреналин болгон сери адамда тестостерон өсөт. Ошонун эсебинде биз турнир кылабыз. Бул жерде травма опасность көпүрөөк биз спортто, ошон үчүн травма албаслык үчүн балдарга страховщик бар, жардам бере турган, таштар түшпөй атпасын деп туруп карап турабыз. Кудай кааласа баары жакшы болот. Бүгүнкү турнирибизде Ош боюнча Өзбекстандан 2 бала келди, Озгендан келди. Озгендан где-то 15-20 бала келди. И Кызылкайдан 2 бала келди. Азырда ушул пауэрлифтинг спорттун түрү боюнча кайсы мамлекеттерге чейин барып келип отурсуздар да, мелдешке чейин ушул бул эми этап менен болуп атат да, балдарга мотивация берүү максатындачы. Акыркы ийгиликтериңиз боюнча. Өзүм десе акыркы жолу Москвага бардым и Казакстанга бардым. Тончу немеге мамлекетке бардым. Казакстанда катыштым, Өзбекстанда жакында Рамазандан кийин барып катышып келдим. Москвада катышып келдим. Азыр буюрса, Алла буюрса 15 күндөн кийин дагы Москвада турнир болот, чемпионат мир, дүйнө чемпионаты болот. Ошондо желекти көтөрүү бир ниеттерибиз бар, максатыбыз бар. Иншалла баары жакшы болсо барып келебиз, даярдыктар жакшы болсо барып келебиз. Бул ушул спорттун түрү боюнча бир эки жактан колдоо барбы мамлекет тарабынан? Өзүңүздөрдүн жеке жок деп койсок жалган болуп калат. Мамлекеттен жардам бар. Мамлекеттен жардам болгону мамлекет бизге мына спорт кылган балдарга спортсмендер деп туруп бизди уважение менен урматтап сыйлап келет. Ошого рахмат. Моралдык жактан гана. Моралдык жардам. Эми биз Кудай кааласа кийинкилерине дагы мамлекетке бир сурайбыз, жардам болсо, жардам берсе, балдарга сыйлап койсо дагы жакшыраак болот. Биринчи месттен алган бала, биринчи орунду алган балага бир нерселер менен сыйлап койсо, кийинкисине дагы катышкысы келе берет да. Кызыгат. Эч нерсе болбосо кызыкпай калат. Башка өлкөлөрдү салыштыргычы, мисалы, жак алыс барбайлы, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан мамлекеттеринде бул спортко кандай мамиле жасайт? Бул спортто Өзбекстанда анчалык жакшы эмес. Тажикстанда өнүгүп кетпаган, Казакстанда жакшы. Таналыш керек, Казакстанда күчтүү. Казакстанда кыздар бар, балдар бар. Бул жерде дагы инвалид балдар да катышат. Алар да күчү жетпесе да Алла берген күчтү менен ошончолук кылып келет. Кыргызстанда да жаман эмес. Кыргызстанда Дордойда, Бишкекте спортсмендер көп. Биз Дордойго көп барып келебиз, команда болуп. Бизде команда Максимус бар, Жанат бар. Дагы бир бул жерде общий Оштан, Юктан бар, мына Озгендан Energy. Алар бизге кошулуп бирге болуп барып, тренерибиз Назим Дилшат колунда баарыбыз угуп, чоңубуз ошол жакшы результаттар кылып келатабыз, Аллага шүкүр. Акыркы жолу чемпионат Евро-Азия болду. И андан кийин Европа болду, Кыргызстанда өттү Европа. Анда да балдар результат кылып келишти, жакшы результат кылышты. Эми иншалла кийинкилерине дагы жакшы аракеттер, ниеттер бар.
yoshdan shu O'zbekistondan keldim, Andijondan. Bu sportga 2 yildan beri shug'ullanib kelaman. 2 yildan beri shu sport ichida yuraman. Biz O'zbekistonda ham yaxshi qaraydi. Lekin Qirg'izistondagi baribir boshqacha. Qirg'izistonda ataylar va shu sport bilan shug'ullanib, shu sport nima qilgani keldim. Endi barcha safimliklarga omad. Xudo xolasa yaxshi yutuqlar bilan qaytish niyat bor endi O'zbekistonga. Yaxshi yutuqlar bilan qaytaman inshaalloh. Qancha Вес bilan qancha ves bilan qanday o'rniqdagi tashlарды ko'tarib o'tasizmi misoli? Hozir 75 kilo ves bilan 19 yoshda jim bo'yicha 110 kilo ko'taryapman. 110 kilo. Tiyagada 160 kilo. Prisidani 120 kilo. Shu bo'yicha endi sekin-sekin parallel bilan ko'tarilib kelyapmiz. Shunday ishlar O'zbekistonda bo'lib turadimi misol? O'zbekistonda ham bo'lib turadi. Asosan poytaxtda, Toshkentda bo'lib turadi. Shu yoqqa borib turamiz. Bu yerga ko'proq kelaman. O'zbekistonga qaraganda bu yerda aloqa yaxshi, ammo trenerlar ham hammasi o'zimizni tanishadi. Shunga shu yerga kelib, shu taklif bilan kelib, shu yerda o'tkazib ketamiz. Спортко түзүгө салып бошотабыз деп ойлойбуз. Азыр мына көрүп атасыңар, жаш балдар да чыгып атат. Эң кичинекей бала азыр 2014-жылкы бала чыгып атат, эң кичинекей бала. Андан ары 50 жаштан өткөндөр да бар. Мындай иш-чараларды канча жылдан бери уюштуруп келатсыздар? Негизи түзүлгөнүнө канча болуп калдыңыз? Биз залда ачып иштеткенибизге 7 жылдай болуп калды. Biz bunday uyuşturgandарды жакшы эме кыла албайт элек. Акыркы 3 жылдан бери жылына бир жолу уюштуруп көрөбүз. 2021-де өткөрдүк, 22, мына 2023. Биз залды иштеткенибизге көп эле жыл болду. Жаштарга, окуучуларга түзүк эле шарт түзүп берип атабыз. Спортчуларга эң негизги шарттар кандай шарттар түзүлүш керек мисалы залдарда? Мына ушудан баштайлычы, Эми мындай эме кылганда көп акча жакка такалат экен да. Биздики эми зал боюнча, ош боюнча орто баада турат да. Азыр бизде жаш балдар көбөйдү. 9-класстын, 10-класстын балдары көбөйдү. Себеби ата-энелер өздөрү келип жаздырып атышат. Игровой клубтарга көп отуруп атышпайбы, азыр интернетте отурушат. Ошо ата-энелер өздөрү келип жаздырып, ошол жакта 2 саат ойногондон көрө ушул жерге келип жазылсын, залга келишсин деп тренировкага жаздырып атышат. Бизде кайсы секторлор бар? Детский группа таэквондо бар, дзюдо бар, ММА бар, и зал, тренажерный зал. Анан танцалар бар аялдар үчүн. Эми спорт бунусунда өзүбүз деле эме кылдык. Буга чейин спонсорлор болот эле. Былтыркысында спонсорлор тапканбыз, бир 10 ишкана спонсор болгон. Бунусунда өзүбүз деле эме кылдык. Жек өзүңүздөрдүн атыңыздардан ушул азыр өзүбүз өткөрүп атабыз. Ош шаарындагы ачык чемпионатты өзүңүздөрдүн атыңыздардан өткөрүп атасыздар. Ооба, өзү өткөрүп атабыз. Спортчуларга стимул болсун деген максатта. Ооба, кичине кызык болуш керек да. Оплата боюнча биз 2 жылдан бери бааны көтөрбөй келдик эле. 1500 сомдон болчу. Анан эми азыр көп нерсе кымбаттады, айлыктар көтөрүш керек болуп атат. Ошонун себебинен 2000ден башталат оплаталар. Анан детский группалар 1500ден. Жашына карап бөлүнүп кете берет. Эркектер үчүн, аялдар үчүн баа бирдей. Жок, аялдарга арзаныраак. Аялдарга арзаныраак болот. Аялдарга 500 сомго арзаныраак болот. Эркектер кымбатыраак. Себеби аялдар бир ай келип эле кайра келбей калат экен да. Үй шартына байланыштуу балдар ооруп калат. Жада бир нерсе бар. Эркектер калдырбаган эркектер бар. Жылына
1 жылда келген эркектер бар. Ошого аялдар арзаныраак. Так, пауэрлифтинг боюнча бизде жылына 3-4 соревнования өтөт. Бишкекте основной. Бишкекте эми жакшы соревнованиялар болот. Чемпионат Европа өткүзүштү өткөндө бир жолу, анан чемпионат мира өткүзүштү, анан Бишкектин өзүнүн Бишкектин шаар боюнча чемпионат өткүзүштү. Бул открытый. Ким каласа барып выступать этсе болор эт. Эме боюнча. Бизде дагы ошто, биз дагы основной жылына 2 жолу, 3 жолу өткүзөбүз. Büyürse hazır budan keyinki sıralama bizde zalda noyabrda bolot 6 числода. Özümüz hareket özünden öz emnemizden ötküzөбүз. Inogda sport komitet bize жардам берет. Жардам бермейт эмес, жардам берет. Спорттун түрүн ошол машыктыруучу катары айтсаңыз, мисалы жаш өзгөчөлүгүнө карабайбы? Анан бул мисалы футболчулар баштанып, же болсо күрөшчүлөр баштанып бир чекке келип токтобойбу? Жок, буда İlacı barıça aytайлык тренерлер, жаш тренерлер болсо, тренерлер өздөрү ишти алып барса, спортсменди жаштыгынан үйрөтүп, жолуна коюп, aytайлык приседания, жим, тяга, алардын бардыгына обязательно тренер керек болот. Тренер обязательно карап, аларды машыктырыш керек, обязательно. Бул спорттун түрүнө мисалы сиз ушу машыктырууч катары биздин Кыргызстанда жаштар жылда кызыгып атабы? Биздин Кыргызстанда именно азыркы 2 жылдан бери жакшы болуп калды. Кызыккан балдар көбөйүп калды. Мына өзгөндүк балдар, кара суудук балдар, кызыл кыялык балдар, дагы кайсылар баткендик балдар бар. Олар чото 1 жылдан бери келбей атат. Бирок олар дагы күчтүү балдар. Баткенде көп күчтүү балдарыбыз бар. Ошто ham көбөйүп кетти азыр, жакшы буюрса. Башка өлкөлөргө мисалы барып келип атасыз, мисалы өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз мисалы ушул спортто качан баштадыңыз эле, анан канча жыл бери тренер болуп иштеп атасыз мисалы? Биз бул спортто 97-жылдан бери өзүбүз залда иштейбиз. Негизги ишибиз зал биздики. Бул спортко киришкенимге 10 жыл болуп калды. Меники 10 жылдан бери балдарга ушу үйрөтүп, балдарды соревнованияларга алып чыгып, өзүм уюштуруп алып барам. Залдар барбы же бул мамлекеттин залдарына же бул жеке менчик залдарга барасыздарбы? Жок, бунун үчүн атайын залдар жок, жеке менчик залдарды өткүзөбүз. Өзүбүз бардыгын өзүбүз түшүрөбүз. Өзүбүздүн оборудованиялар, өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн помос болот у жакта. Мамлекеттик деңгээлде ушул спортко кандай көңүл буруш керек, сиздин көз карашыңыз? Эми көңүл бурса жакшы болот эле. Кандай десем болот? Например, бул не олимпийский вид спорта болуп эсептенет, бирок азыр акыркы жылдарда жакшы популяризация болуп кетти азыр. Европада, Америкада, көп, Россияда и Казакстанда жакшы развитие алган спорт. Не кылыш керек дейсиз, мисалы тренерлердин айлыгы, спортчулардын тренерлерге спортчулар сыяктуу. Жок, тренерлерге айтайлык олимпийский вид спорта болгондо айлык төлөшү мүмкүн эле. Бирок олимпийский вид спорт болбогон үчүн, ошон үчүн тренерлер өздөрү алып барат бул ишти. Бул спорт кандай? Бул спорттун эмеси жакшы. Бул спортто бирөө менен мушташпайсыңыз биринчиден. Бирөөгө бир зарар жеткизбейсиңиз, например, да. Анан балдар ушу спортто именно спорт залда жүргөн балдар саат ушу пауэрлифтингди үйрөнүп, балдарды үйрөтсө, дагы ошто көп спорт залда. Көп. 15-20 спорт зал бар. Ошолар бардыгы жок дегенде 5-10дан баланы үйрөтүп барса, жылына бир 2-3 жолу жакшы турнир өткүзсөк, жакшы болот эле. Анан дагы айтып кете турганым бир эме спонсорлор болсо жакшы болот эле бизге дагы. Неге десе спонсорлор болсо, ушу балдарды кызыктырыш үчүн, например, айтайлык, оларга бир нерселер коюп, кубоктар, же болсо денежный премиялар кылсак дагы жакшы болот эле.